айтып атабыз. Эртең эми президенттик болса кайка кетебиз, анан парламенттик болса кайка кетебиз. Биринчи деген чечип албайлыбы? Мына 30 жыл болду, 30 жылдын ичинде биринчи жолу чыгарып атабыз, эл өзү чечсин деп. Кайсыл формада жашайлы? Президенттиктеби же парламенттиктеби? Мына Бактиярге турак бет 30 жылдын ичинде биринчи жолу чыгарып атабыз. Ушундай Садыр Жапаров айткан мага, же жок, Талант Мамытов мага айткан азыр. Вот ушундай деп. Рахмат. Хорошо. Азыркы оюңуз бул кимдин ою ошондо? Президенттин оюбу бул же милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун оюбу же сиз Садыр Жапаровду өзүңүз сөзүңүздү айтып өттүңүз же ошол кишинин оюбу? Кимдин ою азыркы сиздин? Бул юрист Граждан, я именно против этого законопроекта в принятии с нарушением регламента. Анурбек бараса сөз сурап атат, андан кийин мен да жиңтап коеюн. Рахмат, Мирлан Расцакбекович. Урматтуу депутаттар, эми мен депутаттардын баарын уктум да. Мен юрист катары уруксат берсеңер, бир 30 секунд өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Мен биринчи башта айта элем, мына Жанарбек Кубанович айтып кетти, мына президенттин өкүлү отурат, мыйзам бузулуп атат, конституционный совещание туура эмес иштеп атат. Өзүңүздөр билесиздер, мына мен бүгүн эле келдим бул жумушка. Биринчиден, экинчиден мына комитеттин чечими бар экен, келип эле мен карадым. Эми кантип өткөнүн мен айта албайм. Кантип комитет өткөрүн мен аны силерге үйрөтө албайм. Келип эле карасам, мына комитеттин көпчүлүгү кол коюп бериптир. Кантип өткөнүн мен билбейм. Ошондуктан бул мыйзамдын бияка чыккан эң туура. Анан экинчиден, бул жерде көп маселелер чечилип атат. Төрөбө Закрач айттык эми. Орустар айткан дебри лезим да, мы сейчас азыр айтып атабыз, эртең эми президенттик болса кайка кетебиз, анан парламенттик болса кайка кетебиз. Биринчи деген чечип албайлыбы? Мына 30 жыл болду, 30 жылдын ичинде биринчи жолу чыгарып атабыз, эл өзү чечсин деп. Кайсыл формада жашайлы? Президенттиктеби же парламенттиктеби? Мына Бактиярге турак бет 30 жылдын ичинде биринчи жолу чыгарып атабыз. Эл өзү чечсин, анан чечип келгенден кийин мыйзамдын тили менен айтайын, анан кийин ошо силер өзүңөр отуруп чечесиңер, анан президенттин кандай полномочиясы болот, и парламенттин кандай полномочиясы болот. Биринчи өткөрүп албайлы, эл өзү айтпайбы биринчи? Бир форманы айтсын, ошо формага карап анан иш кылалы. Анан эң жакшы жери бул 10 январда өтө турганы, мынакей Төрөбө Закрач суроо берди, Акылбек Үсөнбекович айтып атат, канча акчаны биз үнөм кылат экенбиз? 10 январда өтө турган болсо 4,5 миллион кетет экен, а башка убакыт өткөрсөк 270 миллион кетет экен. Бул деле жакшы да бюджетке. Анан Наталья Владимировна, я обращаюсь к вам, мы друг друга очень хорошо понимаем, да? Проголосуя против этого законопроекта, мы ограничиваем права наших граждан. Права наших граждан на самоопределение. Есть такой принцип. В Конституции, во всех международных правах есть. Народ сам своим волеизъявлением определяет на свою форму правления. Давайте дадим один раз. Впервые за 30 лет мы сегодня отдаем народу. Что в этом плохого? Если отдаем народу, давайте решать, в какой форме правления хотите жить. Я обращаюсь к всем депутатам. Колдоп койсоңор жакшы эле болот. Мен берде Садыр Жапаровду мактаган деген жерим жок. Кайсыл президент же кайсыл башка киши келип айтты эле, элдин өзүнө береличи, эл өзү да бир жолу айтып көрсүнчү бизге депчи. Рахмат. Кандай дейсиз? Рахмат. Полемикага кирбеңиз, жок, рахмат. Мен эми Талант Мамытовду эле мактаганды, эч кимди мактагым келбейт. Мен эл тарапта, мен деле сизге окшоп эле Жанарбек Кубанович, эл ошо кыргыз элинин патриот жигиттеринин биримин. Мен деле мыйзам тарапта болуп келген, мен мыйзам тарапта болом. Бирок эми анча-мынча процедура болот экен, аны деген көз жумуп койсо деле болот. Агачы бул көп деле нарушение эмес экен бул жерде. Рахмат. Экинчи микрофон процедурный 1 минут. Мен Анарбек Баратовичти силейм. Чогуу коллега болуп бир партиядан иштегенбиз, мыкты юрист действительно. Бирок азыр негизи сиздин кызмат кичине башкача да, сиз депутат эмессиз. Вы же представитель президента, поэтому большая просьба как бы здесь не агитировать. Башка депутаттар бар, алар каршы же макул деп ушундай ойлорду айта берсин. Но ваша задача просто выражать мнение президента. Если президенттин андай ою бар болсо, анда айтсаңыз, ушундай Садыр Жапаров айткан мага, же жок, Талант Мамытов мага айткан азыр.
Вот, ушундай деп. Рахмат. Хорошо? Ну ладно. Рахмат, процедуралык маселе болду. Анурбек Баратович. Мен айтышкым келбейт, мен депутат эмесмин. Ошон үчүн мен кечирим сурайм. Оюмду айтып коеюн, юрист катары деп айттым мен болгону. Кечирим Рахмат. сурадым мен силерден. Рахмат. Жыйынтыбайлыбы? Урмат Жанар Кубанович, биринчи микрофон, процедурный 1 минут. Рахмат. Сиз мына президенттин өкүлү болуп дайындалдыңыз да. Азыркы оюңуз бул кимдин ою ошондо? Президенттин оюбу, бул же милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун оюбу, же сиз Садыр Жапаров деп өзүңүз сөзүңүздү айтып өттүңүз, же ошол кишинин оюбу? Кимдин ою азыркы сиздин? Бул юрист Калматовдун ою. Депутаттарды угуп, отуруп, ошолордун кээ бир айткан сөздөрүнө жооп гана берип койдум мен. Кечирим сурадым силерден. Милан Депутат Сапаевич, эмес, мен билем. президенттин өкүлү азыр бирөөсү жана мурдагы өкүлү түрмөдө жатпайбы? Келип бизге аябай көп акыл үйрөтчү, тилекке каршы түрмөгө камалып кеттир. Сиздин оюңуз кандай? Президенттин өкүлү юрист катары президенттин эмес, өзүнүн пикирин парламентте айта алабы, мындай таңуулай алабы өзүнүн оюн? Анурбек Баратович бүгүн президент милдетин аткаруучу Талант Турмач Мамытовдун указы менен келип залда отурат. Юрист катары өзүнүн оюн айтты. Мен эми мурда коллега катары сөзүн бөлгөн жокмун, жыйынтып алсын деп. Бул биринчиден. Экинчиден туура. Эми бул жерде регламент бар, процедура бар, ошону эске алып коюңуз. Бизде мисалы Үчүнчүдөн азыр. Мыйзам, кайсы мыйзам болбосун, ал президентке кол коюуга барат. Ал жерден каршы пикир болобу, башка кандай болуп калып, ошону убакытты кетирүү үчүн президенттин өкүлү дагы өзүнүн пикирин убагында айтып коюуга укуку бар. Рахмат. Жок, эгерде юрист катары оюм айтып коюн десе, биз туура көрсөңөр экинчи окууга жана Сания Токтогазиева жана башка юристтерди да чакырып койбойлубу? Ойлорун угуп коелу экинчи окууга. Алардын ойлорун кенен айтып атат, азаттыкта айтып атат, башка жерде айтып атат. Жок, ушул жерде чакырып угуп койбой дегенде юрист катары ойлорун айтып койсо алар Сунуш да. болсо экинчи окууда чакырып. Менин сунушум ошондой. Болот. Рахмат. 4-нчи микрофон. Рахмат. Ну, действительно, мы, Анурбек Баратович, работали в 5-м созыве вместе, да, и действительно по многим вопросам мнения совпадали, да, но не по всем. Вот в данном случае я просто хочу в отношении комментария свою позицию еще раз обозначить. Я не только не призываю ограничить права граждан, я именно против этого законопроекта в принятии с нарушением регламента, с нарушением возможности народа как раз сделать осознанный выбор. Я за то, чтобы права граждан были реализованы на осознанный выбор, на точное понимание, за что предлагают голосовать. Что такое парламентаризм, реализованный или нет в нашей стране, где анализ, его нет. Президентская форма, анализ нашей собственной истории, его никто не озвучивает, может быть, лидеры общественного мнения. А вот где ограничиваются права, вот у меня вопрос, кто формировал конституционное совещание, где там женщины, где там голос людей с ограниченными возможностями или этнических групп. То есть Кыргызстан разнообразен. Вот это ограничение прав. Там... Рахмат, Наталья Владимировна. Урматтуу депутаттар, мындай кенен талкуу болду, суроолор болду. Азыркы колдонуудагы иштеп жаткан Конституциянын 2-чи беренесинде так жазылып турат да. Кыргызстандын эли эгемендиктин ээси жана Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийликтин бирден бир булагы болуп саналат. Эл мандатты Жогорку Кеңешке берген шайлоо менен. Жогорку Кеңештин депутаттары добуш менен кандай мыйзам болбосун чечет. Ошол добуш берген позицияга жараша Нурбек Карыч айтканда, эртең элге чыкканда, талкууга чыкканда, эмне үчүн макул же каршы бергендигин, эмнеге алып келе тургандыгын талкуулап, ошол референдумга коюлуп калса, таасир эте турган шарт жаратышы мүмкүн Жогорку Кеңештин депутаттары дагы. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, регламентте боюнча коомдук талкууда кенен турган, андан бери бир топ убакыт өттү. Кырдаалдын баарыбыз түшүнүп, билип турабыз. Албетте азыркы колдонуудагы конституция жакшы, бирок бул бир топ убакыт жемишин бере тургандай шарт түзүлүп калды. Ошондуктан бүгүн жоопкерчиликти ким алат, кандай эртең башкаруу менен барабыз, мына элден бир жолу 30 жылда бир жолу сурап коюу мүмкүнчүлүгү жаралып атат.